Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловка Алтын Ордо конушунда турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Фрунзе жана Гогуля көчөсүнүн кесилиши. Бишкек шаарынан келип жатканыңыздарда оң тарапта Газпром, сол тарапта Жидем май алмаштыруучу жайын көрүп аткансыздар. Ушул жерден эле Бишкек шаарынан келип жатканыңыздарда оң тарапка кайрылсаңыздар сиздер Гогуля көчөсүнө түшөсүздөр. Гогуля көчөсүнүн башталышында Газпром нефть бар оң тарабында. Сол тарабында Алтын Ордо деген жазуу бар. Андан кийин Глобус супермаркети бар тугандар. Биздин сатылуучу үйгө баруу үчүн ушул Гогуля көчөсү менен 500 метрдей түндүктү карай. Тоо тарапка карама каршы жакты карай 500 метрдей басып барсаңыздар оң тарапта мечит бар тугандар. Азыр калган маалыматтарды ошол мечитке жетип түшүндүрөм. Видеону өткөрүп жибербей, лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазып турасыз. Ал нерсе мен үчүн чоң жардам болот тугандар. Мынакей тугандар, 500 метрдей ылдыйды карап келип калдым басып. Келип жатканыңыздарда оң тарапта мечитти көрө аласыздар. Мечиттен бир аз өткөндөн кийин бул жакта проект Труюмая деген көчө жайгашкан. Оң тарапта бул көчөнүн туш тарабында Умар жана Назар дүкөндөрү жайгашыптыр. Ушул жерден чыгышты карап дагы 150-200 метрдей басканда сатылуучу үй жайгашкан. Мынакей тугандар, чыгышты карап бир аз басып да келип калдым. Бул жерден проект Труюмая көчөсү бүтүп, алга 3 көчөсү башталат экен тугандар. Башталгандагы биринчи эмес, экинчи үй сатылуучу үй. Бүгүнкү чыгарылыштагы адреси алга көчөсү 11-чи үй болуп калат экен. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү. Блок менен тосулуптур. Бул үй тугандар. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Анан бул жакта мектеп бар экен. Шаговой доступности деп коет беле, орусча анча эмес тугандар. Короче, кадам менен жете ала турган жерде бар экен. Садик, мечит бар тугандар. Анан свет, суда бар экен. Эми кирип, короосун көргөзүп калган маалыматтарды берейин сиздерге. Бул сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жерин аянты 3 сотукка жетпейт экен. 2,5 сотуктан бир аз көбүрөөк дейт тугандар. Кызыл китеп бар. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 11ге 8, ушпаганы кирпич менен бүтүрүлгөн. Алды тарабы мындай бир аз стяжка экен. Эми анан бул үйдүн арты тарабында бир аз бүтө элек да жери бар тугандар. Мынакей. Бул жактын материалдары даяр дейт, бирок бүтүрүш керек дейт, бирок материалдар даяр дейт тугандар. Кошуна менен болгон граница ушул фундаменттен 1,5 метр бул жактан башталат экен. Бул арты тарабынан көрүнүшү. Арты тарабында да бир аз монча бош жер да бар экен тугандар. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң баасын айтып дагы калган маалыматтарды берем. Эми азыр бөлмөлөрүн көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, бул үйдүн фундаментинин бийиктиги 1 метр экен. Мына көрүп турасыздар. Киргенде эле мондай теткичтер коюлуптур. Андан соң пластик эшик терезе, айнектери, зеркальные айнектер экен тугандар. Андан кийин киргенде эле холл жайгашкан. Узун туурасы 3,5-га 6. Ушулдарга чейин бүтүрүлгөн. Ылдыйдырабы стяжка. Булалдары шпаклевка болуптур. Андан кийин ушул эле жерден сол тарапка кайрылганда кухня жайгашкан тугандар. Узун туурасы бул жакта эле 3,5-га 6 экен. Ылдый тарабында линолеум салынган. Стяжканы өйдө турган. Дуалдар, шпаклевка. Түштүк тараптан бир ондай чоң пластик терезе орнотулуптур. Анан айта кетчү нерсе, бул үйдүн потолоктору пеноплекс менен утеплятетилген. Эми андан ары ушул эле жерден түз өткөндө бул жакта санузелге расчёттолгон бөлмө жайгашкан. Азыркы учурда бул жакта бирок спальня катары колдонуп жаткан учур экен. Бирок негиз боюнча санузелге бул жак расчёт алынган тугандар. Узун туурасы 2,5-га 3. Окей. Батыш тараптан бир терезе орнотулуптур. Анан ары кайра эле эшик, бирок базар жок эшик экен. Көрүнүшүнөн кымбат эшиктей көрүнөт. Эми
мындай эле тартып көргөзөйүн, өзүңүздөр байкап көрүп алыңыздар. Ашыкча мактабайын туугандар. Менин көзүмө ушундай көрүндү. Үйдүн арты тарабындагы толук бүт элек жери 2 спальня расчет алынган. Узун турасы 3,5 8 экен. Ал бөлмөлөргө өтүп кетүү үчүн бул жактан эшикке да месте калтырылган дейт. Бирок көрмөйт, негизи оюнча ушул жерден эшик боло турган экен, ошол жакка карап. Кийинки спальня бөлмөлөргө өтүп кетүүчү. Мен Кайралы үйдүн короосундамын туугандар. Сиздерге батыш границасында көргөзө кетейин. Бул жакта батыш жакта кошуна менен аралык 1 метрден бир аз көбүрөөк аралык бар экен. Мына блокко чейин. Бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Тышкы тарабы улай шоу деп коет. Бул үйдүн баасын айтайын туугандар, $22,000 катышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерини экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бир аз арзандатуулар болот туугандар. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Алтын Ордо, Новопавловка. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.